24 бөлүм. Теңир Ысрайылга кайрадан каарданып, дөөттү Ысрайыл элине каршы козгоп, бар, жүйүт менен Ысрайылды санап кел деп айттырды. Падыша жанындагы аскер башчысы Жояпка жана анын кишилерине кайрылды. Дандан Беер-Шабага чейинки Ысрайылдын бүт урууларын аралап чыгып, элдин санын эсептеп келгиле. Мен элдин санын билишим керек. Жояп падышага: Кудай теңириң канча элиң болсо, дагы ошончо көбөйтсүн, 100 эсе көбөйтсүн. Мырзам падыша муну өз көзү менен көрсүн. Бирок мырзам падыша бул ишти эмнеге каалап калды экен деди. Бирок падышанын сөзү Жояптын жана аскер башчылардын сөзүнөн күчтүү болду. Ошентип, Жояп аскер башчылары менен Ысрайыл элин саноо үчүн падышанын алдынан кетишти. Алар Иордандан өтүп, Гат өрөөнүнүн ортосундагы шаардын оң тарабындагы, Жазер тараптагы Ароер шаарына токтошту. Анан Гиладка жана Тахтим Хотши жерине келишти. Анан алар Дан Янга келип, Сидонду айланып өтүштү. Тир чебине, анан Хиптиктер менен Канаандыктардын бардык шаарларына келип, Жүйүт аймагынын түштүгүнө Беер-Шебага чыгышты. Ошентип, бардык жерди айланып өтүп, 9 ай, 20 күн дегенде Иерусалимге келишти. Жояп падышага элдин тизмесин тапшырды. Ысрайылдыктардан 800 000, ал эми жүйүттөрдөн 500 000 согушка жарактуу, күчтүү адам бар экени маалым болду. Элди санап чыккандан кийин дөөттүн жүрөгү солк этти. Анан дөөт Теңирге: Мен ушул ишти кылып оор күнөө кетирдим. Эми сага жалынам. Теңир, өзүңдүн кулуңдун күнөөсүн кечир, анткени мен өтө акылсыз иш кылдым деди. Дөөт эртеси эртең менен турганда, дөөттүн көрөгөчү Гат пайгамбарга Теңирден мындай сөз болду. Баргында дөөткө айт: Теңир мындай дейт: Мен сага 3 жаза сунуш кылам. Алардын ичинен өзүң тарта турган бир жазаны тандап ал. Гат дөөткө келип мындай деп билдирди: Өлкөңдө 7 жыл ачарчылык болсунбу? Же душмандарың сени кууп алардан 3 ай качып жүрөсүңбү? Же өлкөңдү 3 күн уда жугуштуу оору каптасынбы? Өзүң танда. Ойлонуп, мени жибергенге эмне деп жооп беришим керек экенин чеч. Дөөт Гатка: Мага абдан оор болду, бирок Теңирдин колуна түшкөнүм жакшы. Анткени ал абдан боорукер, адамдын колуна түшпөсөм эле болду деди. Теңир Ысрайылдыктарга эртең мененден баштап белгиленген убакытка чейин жугуштуу оору жиберди. Ошондо Дандан Беер-Шабага чейин 70 000 киши өлдү. Периште Иерусалимди кыйратуу үчүн ага каршы колун сунду. Бирок Теңир алаамат түшүргөнүнө өкүнүп, элге кыргын салган периштеге: Жетишет, эми колуңду түшүр деди. Теңирдин периштеси ошол учурда Жебустук Арабиянанын кырманынын жанында эле. Дөөт элге кыргын салган периштени көрүп, Теңирге: Мен күнөө кетирдим, мыйзамсыз иш кылдым. А бул койлор эмне кылды? Сенин колуң мага жана менин атамдын тукумуна каршы бурулсун деди. Ошол күнү Гат дөөткө келип, баргында Жебустук Арабиянанын кырманына Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай тургуз деди. Дөөт Гаттын сөзү Теңирдин буйругу боюнча барды. Арабена карап, өзүн көздөй келе жаткан падышаны жана анын кулдарын көрдү. Ошондо ал чыгып, падышага жерге чейин ийилип таазим этти. Арабена: Мырзам падыша өз кулуна эмнеге келди деп сурады. Дөөт: Элдин кырылганы токтош үчүн кырманыңды сатып алып, Теңирге курмандык чалынуучу жай тургузганы келдим деп жооп берди. Арабена дөөткө мындай деди: Мырзам падыша каалаганын алып, курмандыкка чалсын. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалуучу өгүздөр мына. Эгин бастыргыч менен өгүздүн догосу отун болсун. Падышам ушунун бардыгын Арабена падышага берип жатат. Арабена падышага дагы мындай деди: Кудай Теңир сага ырайым кылсын. Бирок падыша Арабенага: Жок, канча турса мен сага ошончо төлөп берем. Кудай Теңириме бекер алынган курмандыкты чалбайм деди. Дөөт кырманды, өгүздөрдү 50 күмүш шекелге сатып алды. Анан Дөөт ал жерге Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай тургузуп, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана тынчтык курмандыктарын чалды. Ошондо Теңир өлкөгө ырайым кылды. Ысрайылдын кырылганы токтоду.